түндөгү көчөдө жүргөн жаштарыбыздын бейбаштыгы. Бул неден келип чыгып атат? Клубтун ээлерине тиешелүү бул тема. Бетиңиздер, если уялсаңыздар, кечиресиздер, мен агамдар, эжелеримдер, кимдерсиздер, кимдердин клубтары бар, бул жерде бардын сандарынын, директорлеринин, же болбосо хозяиндердин списоктары бар бизде. Кыскача сунуш. Кабыл аласыздарбы, кабыл албайсыздарбы билбейм, бирок элчи сиз айткан сагай менин кармагымда эмес, ал Россиянын атомдары өздөрү каалаган иштерди кылышат депчи. Сураныч, 12ге чейин иштей турган кылыңыздарчы, хотя бы. Түндө саат 4-тө, 3-тө чыгып метролордо күтүп аткан кыргыздарды, жаш балдарды көчөдөн көрсөңүздөр, биринчи жолу кайсыл кыргыздын клубу болсо, ошонун астында метрого биринчи кирген кыргыздын жаш балдары менен кыздары. Алардын кийилген кебетесин көрсөңүздөр, акыбалын көрүңүздөр, мас акыбалда киришет. Бизде чындыгында көчөдө жамандык менен бүткөн дагы убактылар көрүп атасыздар өзүңүздөр. Көп клубтардын астында өлүм жазалары болуп атат. Келиңиздер, кичине уялып, башка улуттагылар эмне үчүн клубду ачпайт, эмне үчүн кыргызга бул таандык? Эмне үчүн? Ал чайкана ачкандарга мен даңк деймин. Биз 2 жылдан бери мына чайкананын артынан кууп калдык кыргыздар, 2 жыл эле болду ашып барса. Ага чейин ачкандар керектилери аз болчу. Бирок артынан иштеп атасыздар. Келиңиздер, мына клуб ачкандар кичине кыргыздын келечегин ойлобойсуздарбы? Башка улут ачса да кыргыздар үчүн ачат. Азербайжан, башкаларды айтайын, өзбек, тажиктерди айтпай эле коеюн. Кыргыздар ачса да клуб кыргыздар үчүн ачат. Эмне себептен бул? Мынча өчөштүк биз бул клубкачы. Кыргызстанда жаш балдар, шаарды көрбөгөн жаш балдар келип алып, бул жерде бир шаарды көрбөгөн студент бол элек балдар келип алып, клубтарды биринчи жолу бул жерден көрүп алып туруп, көчөдө жүрүп атышат. Көрүп атасыздар азыңыздар, өзүңүздөрчү. Сураныч, уялыңыздар. Ошол мен сунушум. Ана бул кагазды сизге тапшырып коеюн, ответин алам. Ошо клуб ээлерине. Башка азерлердикине барат, түрктөрдүкүнө барат. Маселе